Жайдың күні дарбызды жеп, жүзімден жеп, ой, соның болады да бұл жағычы. Бағып, атайын чарбагерлік қылам деген екен. Көрермандар, сіздерге ішенішті болуш үшін атайын жер участогына болған кітепті бардыңыздар білесіздер. Шол қызыл кітепті тартып көргөзіп қой. Балам деп бұл жақта ежеуіз айтқаннан. Қарасу районына қарашты 30 райлы өкмөтү Ажибеков көчөсү көрдүңүздөр мына. Башкы бетти, кийинки беттери дагы бүт жазылган. Кызыл китеби бар, коркпостон алсаңыздар болот. Байланышыңыздар. Assalamu алейкум. Амансыздарбы? Урматтуу Тез Жария каналыбыздын катталуучулары жана ошондой эле көрүүчүлөрү. Бүгүн күнгө карай жума. Жумаңыздар маарек болсун дейли. Эмне тилек койсоңуздар, бардыгы ишке ашсын. Ал эми күз айынын 1-сентябры билим күнү десек болот. Жалпы биздин кичинекей досторубузду жана ошондой эле билимге умтулган жаштарды билим майрамы менен куттуктайбыз. Ал эми биз болсо азыр турган жерибиз 30 айыл өкмөтү. Тагыраагы 30 айыл өкмөтүнүн Центр көчөсүндөгү Ажибеков көчөсүндө турган чагыбыз. Азыр биз сиздерге жалпыңыздарга белгилүү болгондой 30 айыл өкмөтүндөгү bir жакшы үйдү, жерди сатка коюлган чекти жарнама кылабыз. Андыктан тыңдап туруңуздар. Эгерде сиз балким үйдүн ээси болуп калаттырсыз, телефон номерлерин, данныйларын жана ошондой эле ички көрүнүшүн бүт бардыгын тартып көргөзөбүз. Шу дегенде эле кирели. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул жакта атайын тазалоо иштери жүрүп аттыр. Мына көрдүңүздөрбү? Укмуш. Бұл жақта дарақтар бар екен. Мына киргенде эле сонун болуп турат. Мен билишиме караганда булар тыт окшойт. Көлөкө сонун болуп жайдын күнүндө кооздук берет. Бул жак болсо жаңы курулуш баштап койгон экен, бирок аягына чыкпаптыр. Карантин учурунда таштап койгон болчубуз дейт. Кайра улантса болот дейт. Ошондуктан сиздер карап көрүңүздөр, жакса байланышасыздар телефон номерлерине. 4 комнатадан турат. Астында 4 комната, үстүндө 4 комната кылып, 2+3 түшүрсөңүздөр болот. Бул жакта холлу менен экен, мына жерде. Көрдүңүздөр. Ал эми бул жер душка ылайыкталышкан жер окшойт, мен билишиме караганда. Же болбосо коридор. Бул жерден киргенде, демек бул жагынан кирип, наркы жактарга букат менен чыгып кетсе болот. Көрдүңүздөрбү? Забору дагы өзгөчө. Семонттон бышык бекемделген. Бышык кыштан башталган экен, фундаменттин үстүндөгү кыштар. Ал эми киргенде эле бул сол тараптан кете берели. Бул жак болсо сөөрүсү. Мына ушундай бүтүп эле калган экен. Дуалына шпак плевка тартылыптыр. Үстүндө болсо пластиктер жармаштылып, кооздолуптур. Аз эле убакыттын ичинде жасап койсоңуздар болот. Ал эми бул барьери көрдүңүздөр. Кыштын күнү бул жактан күн тип, аябагандай сон болуп турат. Ысып дегендей. Бул бөлмөгө кадам таштайлы. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына бул жак болсо чакан бир бөлмө. Өзгөчө үстү пластиктен, атайын обой менен дуалдар жасалган. Көрдүңүздөрбү? Ал эми эшиктери дагы пластик. Айнектери дагы. Укмуш сон. Ал эми экинчи үйүнө да кирели. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул жактар обой менен курчалган. Үстү болсо фанерадан, анан краскаланган. Сон бул дагы укмуш десе болот. Бул жагы дагы обой менен экен. Ал эми бул жагында атайын бүтүп калган душ, туалет жана ошондой эле кошумча нерселерди улап койсо боло турган каражаттары бар экен. Көрдүңүздөр да. Мына шыбалып бүтүп, эми атайын кафель жабыштырып, үстүнө пластик орнотуп койсоңуздар эле, бул жака унитаз, анан душтун атайын желекчесин коюп койсоңуздар болду. Демек, муну туташтырса болот. Бардыгы бар экен. Аябагандай укмуш сон. Азыр мен сиздерге кийинки бөлмөлөрдү, кийинки орнуктарды да көргөзөйүн. Карап туруңуздар. Бул жактар дагы пластиктен.
бөлмөлөр. Ал эми бул жак болсо кышкысын үчү кургузуп, кышындасы баягы аялдардын кухнясы деп коет го. Ошондой курайын деген экен эжебиз бул жактарга. Көрдүңүздөрбү? Аябагандай даяр эле схеманы чызып, бардыгын даярдап, курулуш бүтүп эле калыптыр. Болгону ага келип жасап, анан кичине кооздук берип коюш керек. Ошол эле. Бул жакта дагы бир бөлмө бар. Бул жакка жашаса да болот. Анан салат, варенье же болбосо башка нерселерди камдап койсоңуздар болот экен. Эжебиздин айтышы боюнча, мына өзүнүн пландары бар экен эле. Бирок кайсы бир максаттардын негизинде шаарга көчүп кетет экен. Бул жакта сатка коюптур. Бул жерге дагы өзүнчө жанагы үстүн тосуп бир өзгөчө сонун кылып жасап койсоңуздар болот, эгерде колуңуздардан келсе. Ал дагы өзүңүздөрдүн чеберчилигиңиздер. Бул жакта дагы атайын пластик менен жабдылган, сырты аябагандай кооздукка курчалган. Ал эми ичи бүтө эле экен. Баня экен. Эгерде баня курам десеңиздер, ушул жакта даяр экен, болгону ичин обшивкалап жасап коюш керек. Ал эми бул жакта жанагы арканкы ход деп коет го. Мал сал же болбосо башка нерселер үйдүн алдын жаман кылып, ал жак бул жак кылбастан ушул жак менен чыгып, сыртка чыгып кетсе болот экен. Көрдүңүздөр, ачылабы? Мына таң эшиктер бар экен. Көрдүңүздөр, үйдүн арты экен. Атайын үйдүн артынан ушундай место коюп коюптур. Мал салга чыгаруу үчүн кененирээк жай кылып. Үйдүн алдын чыгыса, булгабасыздык үчүн жасалыптыр. Бул дагы болсо биз кийинки жактарында көргөзөлү. Бул жак болсо атайын мал чарбасына кызыккан чарбагерлер үчүн экен. Көрдүңүздөр, ал жакта да сөзсүз эске алыптыр. Жемди, кампаны ушул жакка куруп койсо болот экен. Көрдүңүздөр, укмуш. Үйдөгүдөй эле кылып коюптур бул жагын, сонун кылып. Караңыздарчы. Шартты түзүп коюптур. Болгону ошону кичине кооздук менен чеберчилигиңиздер менен өздөштүрүп алышыңыздар керек. Бул жак болсо малкана. Малкана дегенде эле азыр эми көпчүлүгүбүз бука багат эмеспи? Бука багып өздөштүрөйүн деп. Бул жактын ээси дагы бука багып атайын чарбагерлик кылам деген экен. Бирок шартына байланыштуу экен. Сиздер карап көрүңүздөр. Эгерде колуңуздардан келсе, ушул жакта жасап көрөсүздөр. Бул жак навес айбанчасы. Кенен экен. Көрдүңүздөр, шаардын талабына дагы, айылдын талабына дагы жооп бере турган деңгээлде кылып жасап коюптур. Ал эми бул жак туалети. Туалетине бул кафель басылып, ичин дагы жакшы кылып таза кылып оңдоп коюптур. Мыкты. Кээ бир шаардын туалеттери андай эмес. Бирок шаардын туалетинен дагы жакшы кылып коюптур. Бул жактагы навес. Көрдүңүздөр, сонун. А бул жакта болсо жаңгак өстүрүп койгон, аягындай бийик. Бул жакта өрүк. Бул жакта болсо кокон гүлас. Көрдүңүздөрбү? Анар дагы бар экен. Могул жерде көлөкө болуп, кичине чөөстүрүп, өзгөчө сөрү коюп койсоңуздар могул жергечи. Ой, сонун болот да бул жагычы. Жайдын күнү дарбызды жеп, жүзүмдөн жеп бул жактан. Азыр жүзүмү бар экен деп таң калып атсаңыздар керек. Жүзүмдү да көргөзөм кезеги менен. Ал эми биринчи кезекте келгенде эле кыргыз эли очок же болсо тандыр куруп турат эмеспи? Ошондой кылып убактылуу тандыр, анан очок куруп турган экен. 3 очок кылып. Мына өз колдору менен. Эгерде иштеткиңиздер келсе иштетесиздер, болбосо мордуна башка нерсе салып койсоңуздар да болот. Навесчеси менен жаап коюптур. А бул жакта жанагы мен айткан жүзүм экен. Көрдүңүздөрбү? Жүзүм алат да жай. Жүзүм алат да. Жүзүм алат экен, көрдүңүздөр. Быйыл кыркып коюштур. Бутап. Мына укмуш сон көрдүңүздөр. Бул жакты тазалап, тазалоо иштерин жүргүзүп жатышыптыр.
Бул жакта анар, алма, ар кандай өсүмдүктөр, көчөттөр экен. Жашылдандыруу бакчасы экен десек болот. Урматтуу көрөрмандар, жалпысынан бул жердин чоңдугу 15 сотик экен. Эгерде кимде-ким баасына акчасы капчыгы туура келе турган болсо, же болбосо ушундай айыл жергесинде, же болбосо центрдин жанындагы сонун ушундай проекттеги үйлөр болсо, жерлер болсо, алам дегендер болсо, мен номерлерин, адресин калтырып коем. Чалып байланышып келип аласыздар. Баасы болсо келишим баада, телефон номерлерине кайрыласыздар дагы, алып өзүңүздөрдүн жеке турмушуңуздарга пайдаланыңыздар, өнөсүңүздөр. Бул жашоодо өз үйүм өлүм төшөгүм дейт. Ошондуктан өзүңүздөргө жай турак кылып ушул үйдү сатып алыңыздар. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Бул Тез Жарыя каналы болду. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.